Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен биргеликте тексттин темасы жана андагы негизги ой деген тема менен таанышабыз. Сабакка катышуу үчүн окуу китебибизди, дептерибизди алып, жагымдуу маанай менен активдүү катышканга аракет кылабыз. Балдар, биз силер менен өтүлгөн темаларды бир аз эске салып алалы. Текст деген эмне? Тексттин өзү кандай белгилери бар? Тексттин маанилик бүтүндүгү дегенди кандай түшүндүңөр? Бул суроолордун үстүндө ой жүгүртөбүз. Албетте, бизге текст деген бул кептин жазуу түрүндө ишке ашышы. Тексттин өзү кандай белгилери бар? Экиден кем эмес сүйлөмдөн түзүлсө, сүйлөмдөр берген маанилери боюнча өз ара тыгыз байланышта болсо, алар биринин маанисин экинчиси толуктап, тактап жана жыйынтыктап турса, бул тексттин өзү белгилери болуп саналат. Тексттин маанилик бүтүндүгү дегенди кандай түшүндүңөр? Тексттин бүтүндүгү бул тематикалык бүтүндүк, ойдун биримдиги жана кептин стилдик өзгөчөлүктөрүнө карата карым-катышы. Тексттин темасы жана андагы негизги ой. Тексттин эң кичине бийлиги сүйлөм. Тема бул тексттин жалпыланган мазмуну. Ал негизги ойду билдирип турат. Демек, балдар, тексттеги эң кичине бийлик бул сүйлөм болуп эсептелет. Ал эми тексттин жалпыланган мазмунун берип турган нерсе бул анын темасы экен. Муну эч качан эстен чыгарбайбыз. Жана бул эрежени дептерибизге белгилеп жазып алабыз. Текстте сөз болуп жаткан нерсенин аты катары заттар, буюмдар, жаратылыштагы көрүнүштөр, адамдардын, айбанаттардын аты келет. Тексттеги айтылып жаткан ой-пикирлер сөз болуп жаткан нерсенин айланасында топтоштурулат. Текстке ат коюу. Текстке ат коюуда негизги нерсе бул тема же негизги ойго байланыштуу болот. Текстте сөз болуп жаткан нерсенин аты катары ар түрдүү заттар, буюмдар, көрүнүштөрдүн, айланалардын жана адамдардын аттары келиши мүмкүн. Бизге белгилүү болгондой эле буга чейин аткарган тапшырмаларыбызда үй бүлөбүз, мектебибиз же болбосо күз мезгили жөнүндө бир топ тексттерди түздүк. Тексттин темасынын колдонулушу эркин болот. Бир гана теманы аныктаган текст кептин бир канча түрү аркылуу түзүлө берет. Урматтуу окуучулар, биз силер менен азыр бир текст менен таанышабыз. Илгери кыргыз элинде Асан Кайгы деген акылман жашаптыр. Ал абдан боорукер болуптур. Жер жүзүндөгү жан-жаныбарларга, алсыздарга, оорук жандарга дайыма боору ооруп жардам берчү экен. Көп кайгыда берген адамды элдер Асан Кайгы деп коюшат. Ошентип Асан Кайгы бабабыздын аты түбөлүк унутулбай айтылып калган. Балдар, айткылачы, бул текстке кандай ат койсок болот? Жогорудагы биз айтып өткөн маалыматтарды эске алабыз. Текстке ат коюуда сөз болуп жаткан заттардын аталышы, же адамдын аты, же жаратылыштагы көрүнүштөр жана башка нерселерди эске алып коебуз.
Байкагыла, текстте ким жөнүндө сөз болуп жатат балдар? Асан Кайгы. Демек, текстке Асан Кайгы же болбосо боорукер адам деген дагы аталыштарды койсок болот экен. Биз Асан Кайгы деген аталышты тандадык. Силерге тапшырма китебибиздеги 23-көнүгү. Достук деген темада чакан текст түзгүлөт. Балдар, силер достук дегенди кандай түшүнөсүңөр? Анын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Достукту кандай түшүнүшүбүз керек? Анын биз үчүн мааниси канчалык? Демек, ушул темада өзүбүз чакан текст түзөт экенбиз. Урматтуу балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.